Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун көрүп жатасыздар. Бүгүнкү темабыз дүйнөдө парламентаризмдин энеси деп саналган Улуу Британия парламенти менен жаңы эле телчигип келаткан Кыргыз парламентинин ортосундагы окшоштуктар жана айырмачылыктар. Студиябыздын коноктору Британ парламентинин Лордтор палатасынын депутаты баронесса Элисан Сати жана Жогорку кеңештин вице-спикери Алтынай Өмүрбекова. Кош келдиңиздер. Welcome. Маекти баштаардын алдында адаттагыдай эле кыскача тасмабыз бар, көңүл бурсак. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вы русский, я знаете как. Немножко. Посещение наших депутатов хорошо знаем за 25 лет до года по 2015 год. Саму стратегию и план развития равный равному, потому что она сегодня с нами здесь, поэтому... Я 20 лет работала в парламентах, и я была 10 лет в аппарате в Европарламенте. The 9 working groups, if you could tell me... Это как наш тандем. Она прикладный пример. Мына баронесса, сиз өткөн аптада Кыргыз парламенти менен анын депутаттары, ошондой эле аппараты менен эксперттери менен жолуктуңуз. Соңку айлардагы сапарларыңызга көз чаптырсак, сиз мына Түркия, Словакия, Украина жана Туниске барыпсыз. Андан тышкары сизди Европа парламенти ошондой эле саламаттык сактоо боюнча мына туберкулез же болбосо кургак учук маселеси көп кызыктырат экен. Ал эми Кыргызстанга эмне максат менен келдиңиз? Мен сиздердин өлкөгө Британ өкмөтү каржылаган программанын алкагында келдим. Аталган долбоорго ылайык Улуу Британия менен Кыргыз парламентинин ортосунда тажрыйба алмашуу болот. Айрыкча жанымда отурган вице-спикер менен тыгыз кызматташып, Кыргыз парламентинин иши менен жакындан таанышууга аракет кылдым. Мына парламентте Британ парламентинин 700-800 жылдык тарыхы бар. Ошол системаны өнүктүрүп келе жатат. Улуу Британиянын депутатынын көзү менен караганда, мына Кыргызстанда чыны менен эле парламенттик башкаруу, демократия, плюрализм, сөз эркиндиги дегендер барбы экен? Сиз ошону байкай алдыңызбы? 5 күн жүрдүм. Кыргыз парламентинин иши жакты. Менин оюмча, жогорку кеңештин ишмердүүлүгүндө кандайдыр бир жаңычылдык бар. Инновациялык ыкмаларды колдонуу аракети байкалат. Мына сиздер азыр парламент өнүктүрүүнүн стратегиясын талкуулап жатасыздар. Бул багытта дагы эл өкүлдөрү менен коомчулуктун ортосундагы тыгыз байланышты камсыздоо жагы пландалган. Салыштырсак, мен иштеген парламентте кыйла эскирип калган ыкмалар колдонулат. Дагы деле кагаз ташымай көп кездешет. Ал эми Кыргыз парламентинин жыйындар залынан депутаттардын керектүү маалыматынын баары компьютерине жүктөлүп, электрондук документ алышуу жолуна коюлганын көрдүм. Абдан суктандым. Дагы бир нерсени белгилеп койгум келет. Парламенттик демократия бул жандуу процесс. Эч качан ага жеттик деп токтоп калуу болбойт. Андыктан Кыргызстандагы парламенттик системанын жаңы болгонуна карабастан, заманбап шарттарда иштеп жатканы кубандырат. Эл менен тыгыз байланыш кура алганы байкалат. Ошону менен бирге башка өлкөлөрдүн парламенттери менен тажрыйба алмашып турганы жакшы көрүнүш. And open to best practice and take advice from other parliaments around the world, including from the European Union. Албетте, эми Британ парламенти жана сиз айткандай салттарды сактап калууга милдеттүү болсо керек, себеби тарыхы абдан терең. Ал эми Кыргыз парламенти мына ушул чыныгы парламенттик башкаруу системасы жаңы эле түзүлүп аткандыгына байланыштуу, сиз айткандай жанагындай бир электрондук добуш берүү, ушул сыяктуу жаңы ыкмаларды колдонуп атат. Бул жагы эми түшүнүктүү, бирок сиздин оюңузча, ушул мына жогорку кеңештин жыйындарына да катышпадыңызбы? Ушул жогорку кеңештеги депутаттар, кыргыз депутаттары, айрыкча ушул оппозициялык фракциядагы депутаттар өз ойлорун ачык, коркпой айта алат деген мындай бир жыйынтыкка келе алдыңызбы? Себеби дегенде, мисалы, бул канча айтканы менен бул мурдагы Советтер Союзунун аймагынан чыккан республикалардын бири да. I have to say that in my time since arriving in Kyrgyzstan, I found generally... Жалпы эле Кыргыз элинин ачык айкындуулугун, жаңы идеяларга умтулуусун, мейман достугун байкай алдым десем болот. Депутаттар деле элдин өкүлү да, сөзгө ачык, оюндагысын түз айткан адамдар экен. Албетте, сиз айткандай советтик авторитардык системадан толук бойдон жаңы демократиялык өлкөгө айлануу үчүн убакыт керек. Бул жерге элге, кыргыз коомуна чыдамдуулук талап кылынат.
Өткөл учур бат эле бүтүп калбайт. Бул үчүн Кыргызстанга эле эмес, башка өлкөлөргө деле көп убакыт талап кылынат. Эң негизгиси ошол демократияга болгон умтулуу жана каалоону жоготуп койбош керек. Мен жолуккан кыргыз депутаттары Кыргызстанда жакшы өзгөрүүлөр болоруна терең ишенишет экен, сыймыктанышат экен. And are proud of their country, Kyrgyzstan. Сиз айтып атпайсызбы, транзишн же болбосо өткөл учур депчи? Мурдагы Советтер Союзунун аймагында Кыргызстан ошол өткөл учурдун кайсыл деңгээлинде баратат? Ошол өлкөлөрдүн эң алдындабы, ортосундабы же аягындабы? Ошо парламенттик демократияга келсек. I think in the region, Kyrgyzstan... Региондо Кыргызстан үлгү көрсөтүүчү өлкө боло алат. Мурдагы советтик республикалардын көбү дагы деле өткөл учурда жашап жатышат. Алардын айрымдарында жакынкы жылдары парламенттик демократиянын караны да көрүнбөйт. Ал эми Кыргызстан бул системаны тандаган жана умтулуу бар. Мен мына ушундай аракетти колдогум келет. And certainly that is why I want to do whatever I can to support this process. Ал эми мына сиз баронесса менен бир аптадай чогуу жүрүп, Кыргыз парламентин гана тааныштырбастан ошол Британ парламентинин системасы тууралуу дагы сүйлөшүп, ошону да талкуулап пикир алышсаңыздар керек да. Сиздин баамыңызда мына Кыргызстандагы ошол жогорку кеңеш менен Британиядагы парламенттик системасындагы айырмачылыктар кайсыл экен? Артыкчылыктар, кемчиликтер же болбосо бири-биринен мындай тажрыйба алмаша турган тараптары барбы экен? Албетте бар. Мына баронесса азыр өзү айтпадыбы? Парламентаризм бул мындай токтобой турган процесс да. Ар дайым биз ошол улут Британиянын депутаттарынан бирдеме үйрөнсөк болот. Баронесса дагы кече биздин пленардык сессияга, комитеттерге катышып, өзүнө дагы бир заметкаларды кылып кетти. Муну биз мисалы үчүн өзүбүздүн жумушубузда карасак болот экен деп. Анан мен ойлойм, биз азыр мына кыска мөөнөттө парламентаризм багытында жашап атабыз десек болот. Эми ушулордун тарыхында эң жакшы моменттерин алып, ошо Британияда болуп бир 800 жыл өтпөстөн мына кыска мөөнөттө жакшы бир мындай традицияларын өзүбүзгө мындай имплементация кылсак болот да. Ошо Британ парламентиндеги эң күчтүү, эң жакшы мындай өрнөк алчу традициясы кайсы деп эсептейсиз? Азыр ошол сиздин баамыңызда Британ парламенти эмнеси менен күчтүү? Эми мен мындай бир баа деле балким бере албайм, эмнеси менен күчтүү. Бирок мен ойлойм, жана сиз айтып кеттиңиз, традициялар күчтүү деп. Булар бир абдан жанагы айтсак контролдук функцияларын аябай мындай бир күчтүү колдонот десек болот. Булардын биз менен айырмашысы мыйзам чыгуу функциялары азыраак, буларда даже жалаң өкмөт тарабынан келет экен. Анан эң негизгиси ар бир мыйзам кабыл алганда булар болсо өтө жакшы мындай электен өткөрүп мыйзамдарды кабыл алат экен да. Ошо салыштырмалуу биз мисалы үчүн бир жылда 300 мыйзам кабыл алсак, Улуу Британиянын парламенти 30га жакын эле мыйзам. Мына ушул суроону баронессага да берип коеюнчу. Мына Сати айым, айтсаңыз, сиз жолугушууларыңызда айттыңыз, ошо Британ парламенти бир жылда 29дай мыйзам кабыл алды деп. Ал эми сиздин бул жердеги жогорку кеңештеги кесиптештериңиз бир жылда мына жогоруда айтылгандай 200 же 300 мыйзам кабыл алынат. Сизге таң калыштуу болгон жокпу? I think it's one of the things I've learned since coming. Бул жактын парламентиндеги дагы бир өзгөчөлүгү дал ушул сиз айткан жагдай. Мыйзамдарды сунуштоо, талкуулоо, күн тартибине киргизүү. Кабыл алуу процесстери абдан жандуу. Улуу Британия парламентинде болсо, парламенттик көзөмөлгө көбүрөөк көңүл бурулат. Сиздерде болсо, муну өкмөттүк саат, өкмөттүк күндөр аркылуу аткаруу бийлигине суроолорду берип көзөмөл жүргүзөт. Парламент ушинтип калыптанат. Кабыл алынган мыйзамдардын көптүгү деле таң калыштуу эмес. Анткени биздин парламентте мыйзамдарга өзгөртүү түзөтүүлөрдү мыйзам кабыл алуу катары карабайт. Биз жаңы мыйзамдарды гана эсептейбиз. Айырмачылык ошондон чыкса керек. Азыркы учурда Кыргыз парламентинин негизги максаты ошол мыйзамдардын аткарылышына парламенттик көзөмөлдү күчөтүү болуп турат. Бул кесиптештерим кабыл алган стратегияга дагы киргизилиптир. This is something that is contained in the parliamentary development strategy which has been adopted by the parliament here in Kyrgyzstan. Сиз келген өлкөнүн мына лордтор палатасы же жогорку палата коомдун көрүнүктүү инсандарынан, министрлерден, мурдагы премьер-министрлерден же болбосо көпчүлүгү мына мурастап калгандары бар ушул кызматты, ушул наамды.
ошондой өкүлдөрдөн түзүлөт. Ал эми эл өкүлдөр жыйыны болсо төмөнкү палата бул шайланып келет. Кыргызстандагыдай эле партиялык система менен шайланып келет. Британияда 3 парламенттик партия бар. Бул лейбористтер, консерваторлор жана либерал демократтар. Мына эми Кыргызстанда дагы ушул мына шайлоого келгенде депутаттарды шайлап, депутаттардын баягы тарых тажмалына, өмүр баянына келгенде көпчүлүк учурда бул жерде парламентке жалаң бир бай адамдар келип алды, колунда бар адамдар келип алды, жөнөкөй билимдүү адамдар эмнеге келбейт деген дагы сындар айтылып жүрөт да. Ал эми Британиянын тарыхында дагы ушундай учурлар болду беле? Жалаң ушул парламентти байлар, күчтүү адамдар ээлеп алды деген. I think it would be fair to say that the British House of Commons has some rich people. Британ парламентинде бай адамдар дагы, орто катмардагы адамдар дагы, ошондой эле ар түрдүү коомдун өкүлдөрү дагы бар деп айта алам. Демократия шартында ар бир адам кандай катмардан же коомдон болбосун, кандайдыр бир партияга мүчөлүк алынып, шайлоого катышуу укугуна ээ болушу керек да. Өткөн учурда эмнелер гана болбойт. Сиздердин парламенттик система жапжаш. Мына Улуу Британияда бир кылым мурда парламентте олтурган адамдардын дээрлик бардыгы байлар болчу. Азыр деле мына парламент жалаң байлардын мекемесине айланып бара жатат деген сын айтылбай койбойт. Демократия деген ушул да, суроонун баары берилет. Эми мындай абалдан чыгуунун рецепти жок. Адамдарды бай кедей дебей, бирдей укук берүү, шайлоого катышууга бирдей мүмкүнчүлүк берүүнүн өзү демократия эмеспи? Ал эми шайлоочулар кимди шайлап алууну өздөрү чечет да. Anybody the possibility to stand on a platform to represent the citizens of your country has to be a very good thing. Мына айтып атпайбы баронесса, тиги Британияда парламентинде ар түрдүү учурлар болгон, баардык этаптан өткөн. Мына бир кылым мурда Британ парламентинде деле жалаң бай адамдар келип, ошол бай адамдар башкарган дейт да. Сиздин баамыңызда Кыргызстанга канчалык убакыт керек? Мисалы, чыныгы ушул элдин көйгөйүн чечкен, эл каалаган, ошол элдин мүдөөсүнө жараша депутаттар парламентке шайланып келиш үчүн канча убакыт керек деп ойлойсуз? Мен ойлойм эми 5 жыл же 10 жыл деп азыр эч ким айта албайт. Бул эволюция жолу менен боло турган иш. Биздин эл кандай талап кылса, кандай депутаттарды, эл өкүлдөрүн кайсы кишилерди көргүсү келсе, баары элдин колунда. Шайлоо жолу менен биздин, мен ойлойм, шайлоочулар элибиз өздөрү тандап ошондой кишилерди алып келгенге болот да. Анан жанагы тиги сурооңузга просто бир эле эме айтып коеюн. Эң негизгиси биз үлгү ала турган нерсе Улуу Британияда мыйзамга жасаган мамилеси. Биринчиден, мыйзамдын астында баары тең бирдей, мыйзам баарына бир иштейт. Анан булар болсо мыйзамды эң бир абдан ыйык нерсеге карайт экен да. Мыйзам кабыл алынса, ар бирөөсү королевадан баштап жөнөкөй карапайым элге чейин ошол мыйзамды аткарууга милдеттүү. Мен ойлойм, ошол жактарын биз дагы абдан жакшы өзүбүзгө бир мындай үлгү катары ошого үйрөнсөк, анткени мыйзамды кандайча мындай сыйлар. Мына андан сырткары жанагы партиялык идеяга берилген адамдардын тобу деп айтпадыбы? Мына Британияда ошол жанагы негизги 3 партия парламентке келген. Анын артында турган адамдар ошол партиялык идеяга берилгендер, көпчүлүгү ошондой да. Ал эми Кыргызстанда дагы мисалы ошол жөн гана мандатка кызыгып, же болбосо бир наамга, же болбосо ошол депутат деген атка эле кызыкпастан, ошол партиялык идеяга бирге турган адамдардын тобуна, ошол деңгээлге качан жетебиз? Туура айтасыз. Бүгүнкү күнү мына айтып атпайбызбы? Жаңыдан эле биз ошол парламентаризмге көнүп, ошол биз ошол эмеде жашап келатабыз. Анан албетте бүгүнкү күнү программанын негизинде ошол элдин баары тең топтолду деп биз айтууга мен ойлойм эрте. Анткени биз болсо бүгүнкү күнү бир адамдын жанында чогулуп атабыз, бир лидердин балким, же бир дагы бир кайсы себептер менен. Анан мен ойлойм, Улуу Британиядагы ошондой бүгүнкү күnkү көрүнүшкө дагы бир нече кылым кадам таштап келди десек болот да. Анан мына баронесса дагы айтып атат, аларда дагы өтө көп партиялар бар экен, бир 200дөй, 300дөй. Бирок бүгүнкү күнү именно жанагы программанын негизинде идеяны колдогон ошо эки эле партия көбүнчө, лейборист менен консерваторлор, Виги, Тори деп коюшат экен. Ошо эки партиянын негизинде эл ошолордун идеяларын колдоп, топтолуп, канча жылдан бери бирөөсү бийликке келет,
же дагы башкасы бийликке келет, ошол эки партиянын ортосундагы болгон мындай таймашта. Мен ойлойм, биз дагы эми кыска мөөнөттө деп айта албайм, бул жана мен айтып кеткендей эволюция жолу менен биз дагы мен ойлойм ошол бир эки партиялык балким эмеге келебиз. Партиялардын саны кыскарат. Партиянын саны мен ойлойм кыскарат, албетте, партиялар кошулат. Анан мен ойлойм ошол партиялардын уже жалаң эле эки инсандын же үч инсандын күрөшү болбойт, партиялардын жана программалардын күрөшү болот го деген мен үмүттөмүн, ошондой болуш керек негизи. Британ парламентинен ала турган багы негизги өрнөктөрдүн бири ошол болушу керек турбайбы, э? Мына сиздин көз карашыңызда парламентке кандай адамдар шайланганда натыйжалуу иштей баштайт Сати айым? Себеби дегенде мына жалаң эле билимдүү, китеп окуган, мыйзам чыгаруу жаатында адистешкен адамдар келиши керекпи, же башкача дагы аларда бир талант же болбосо шык болушу керекпи? I think there's no such thing as Идеалдуу парламенттик система жок. Ошондой эле идеалдуу парламент депутатын дагы көрсөтүү кыйын. Менин оюмча, депутаттардын кесипкөйлүк иш тажрыйба жагынан ар түрдүү болгону жакшы. Арасында юристтер, бизнесмендер, маданий кызматкерлер болушу керек. Андан тышкары парламентте карапайым адамдар да болгону оң. Анткени алар элдин мүддөсүн бат түшүнөт. Эң негизгиси Британ парламенти болобу же жогорку кеңеште болобу, өз өлкөсүнө күйүмдүү элдик адамдар болгону жакшы. Ошондо гана алар натыйжалуу иштей баштайт. Натыйжада кайрадан шайланууга мүмкүнчүлүк алышат. Kyrgyzstan and want to represent as effectively as they can the people who have the chance to elect them at the next election. Мына бизде көптөгөн депутаттар көбүнчө өзүнүн округу жөнүндө кам көрөт да. Жалпы сиз айткандай, жалпы Кыргызстандын келечеги үчүн деген депутаттар тилекке каршы аздай сезилет. Бирок көпчүлүгү чынында эле ошол дагы эффективдүү да. Өздөрүнүн округу, өздөрүнүн айылы, өздөрүнүн региону, ошолордун бардык маселелерин чечип берүүгө аракет кылат. А сиздерде кандай? Сиздерде дагы депутаттар ошондой биздин өзүнүн региондук же болбосо округдук мындай кызыкчылыктарын көздөгөн учурлары көп кездешеби? We have a different electoral system in the United Kingdom. Улуу Британияда шайлоо системасы бир аз айырмаланат. Британ парламентиндеги депутаттардын көпчүлүгү бир мандаттуу округдардан шайланып келишет. Андыктан алар дал ошол шайланып келген региондун өкүлдөрү деп саналат. Жалпысынан парламент өкүлдөрүнүн 3 милдети болот: өкүлчүлүк, мыйзам чыгаруу жана көзөмөлдөө. Кайсыл өлкө болбосун, парламенттин негизги милдеттери ушул. Ал эми бир региондон шайланып келген соң, ошол регионго депутат сөзсүз кам көрүшү керек. Анткени ошол региондун жашоочулары депутатты биздин кызыкчылыкты коргосун деп шайлаганда. Important, but I think it is a strength of parliamentary democracy to care passionately about the people from your region. Анан дагы бир маселе бар. Бул жерде жанагы мисалы Кыргызстандагы парламентте жана сиз да жогору айттыңыз, Британ парламентинде дагы ар түрдүү коомдун катмарындагы адамдар шайланып келет деп айттыңыз. Кыргыз парламентинде да ошондой. Анан кийин парламентке келгенде айрым депутаттарга абдан катуу коомчулуктан же болбосо медиадан сын болуп кеткенде, бул жалпы парламенттин имиджине бир зыян тийип калган учурлары көп болот да. Британияда бул коомчулук парламентти кандай карайт? Бул жалгыз бир депутат мисалы туура эмес иш кылып алса, жаңылып калса, анын партиясына зыян келеби, өзүнө зыян келеби, же болбосо жалпы парламенттик системага зыян келеби? Ошондой учурларда кандай? I think it would be fair to say that the British mass Британиянын жалпыга малымдоо каражаттары абдан активдүү, сын макалаларды абдан көп жазат. Айрыкча сары прессалардын депутаттарга асылган. Соңку 5-10 жылдын ичинде депутаттарга байланыштуу көптөгөн чатактар коомчулукка чыгып кеткен. Андай учурларда депутаттардын дагы парламенттин дагы аброюна шек келет. Депутаттарды ашыкча сындоо албетте жакпайт, бирок сөз эркиндиги жок коомго караганда бийликти ар дайым камчылап турган пресса пайдалуураак. Айрыкча парламентте демократия үчүн бул керек. Ошондо ким көбүрөөк зыян тартат? I think it depends. I don't think you can generalize. Мындан депутат көп зыян тартабы же жалпы парламентпи? Кырдаалга жараша белгилүү болот. Биздеги депутаттардын ашыкча чыгымына байланыштуу чууда бүтүндөй парламенттин аброюна көлөкө түшкөн. Бирок айрым бир иштерман депутаттар өзүнүн милдеттерин так аткарса, талыкпай эмгектенсе, көзөмөлдү жакшы жүргүзсө, кандай окуя болбосун, алардын кадыр баркы бийик бойдон кала берет. In Parliament, they individually can continue to have a strong reputation, and I think that's something worth battling for.
Мына бир нече жыл мурда сиз жана чыгымдар жөнүндө айтпадыңызбы? Бир нече жыл мурда Британ парламентинде дагы депутаттар мындай ашыкча чыгым кылып, мамлекеттик бюджетти ашыкча иштетип коюп, туура эмес өзүнүн жеке кызыкчылыгына иштетип коюп, абдан катуу сынга кабылган эле да. Сиздин оюңузча бул депутат деген кандай болуш керек? Мамлекет тарабынан ошондой камкордукта болуш керекпи? Анын бюджети чын эле алган айлыгы жогору болуш керекпи? Артыкчылыктары болуш керекпи? Мисалы ошол эле иммунитет болуш керекпи? Кандай сакталыш керек? Же сиздер бара-бара ошо Британ парламенти бара-бара ошол иммунитеттерден, артыкчылыктардан баш тартасызбы? Мисалы, мына сиздин жаныңызда отурган Кыргыз парламентинин депутаты Республика Ата Журт партиясынан да. Бул фракция мисалы депутаттар баягы артыкчылыктардын көбүнөн баш тартсын деген пикирде да. Эми сиздин оюңуз. I think it's one of the roles that can Мындай учурда саясий партиялар маселени элге алып чыгышы керек. Шайлоо алдындагы өнөктүктө чыгымдарды кыскартуу сунушун программага киргизип койсо болот. Бул элдин добуш менен чечилүүчү маселелерге кирет. Шайлоо аркылуу чечели дейт да. Мына сиздердин дагы тиги пикириңиздер ошондой да. Эгер кандай чечим кабыл албай эле бул барып шайлоого барып такалсын, эл чечсин деп атасыздар да. Бирок мына Сати айым мындай дипломатиялык жол менен кыскача эле жооп бербедиби? Бирок Британиядагы депутаттардын, ошол парламент өкүлдөрүнүн чын эле жанагы артыкчылыктары абдан чоң. Алган айлыктары, мамлекеттен алган камкордугу, ошондой эле иммунитети абдан күчтүү. Ошондуктан булар күчтүү парламент да. Ал эми мына сиздер эмне үчүн ошол парламентти алсыратууга барып атасыздар? Мен ойлойм биз өтө деле мындай парламент жанагы биздин демилгелерибизди колдогондон кийин да алсыз болду деген айтуу болбойт. Мен бир эле мен айтып коеюн, мисалы үчүн ошол эле Японияда кайсы бир мындай чоң корпорацияларда кризис учурунда эң биринчиден ошол корпорациянын президенти өзүнөн баштайт экен мындай экономиянычы, өзүнүн айлыгын кыскартып, анан бирок мен ойлойм азыркы күнү биздин мамлекетте социалдык экономикабыз, абалыбыз мындайча айтканда оор убагында мен ойлойм азыр парламентарийлер дагы башка бир мындай биздин мамлекеттик кайсы бир чыгымдарыбызды кыскартып оптимизация кылалы десек, мен ойлойм бул жалпысынан туура көрүнүш. Анткени мына биздин канча деген бир эле ошол эле биздин мугалим врачтар бир $100 жетпеген айлык алса, анан парламентарийлер артыкчылыктан баш тартпайбыз, биз иштешибиз керек, анан тигиндей мындай десе, мен ойлойм бул элге дагы жакпайт, мен ойлойм логикага дагы и мындайча бир этикага дагы жатпай турган нерсе. Маеңизге рахмат. Thank you very much indeed. Ушуну менен бүгүнкү талкуубузду соңуна чыгарабыз. Студиябыздын коноктору Улуу Британиянын Лордтор палатасынын өкүлү баронесса Элисан Сати жана Жогорку Кеңештин вице-спикери Алтынай Өмүрбекова болду. Саламатта калыңыздар.